Ошто балдардын инфекциялык стационары убактылуу жабылды. Бул тууралуу бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, буга оорукананын медицина кызматкерлеринин арасында коронавирус табылгандыктан дезинфекция жүргүзүү зарылчылыгы себеп болду. Жугуштуу оорусу бар балдар Ош облус аралык балдар ооруканасына жөнөтүлүп турат. Мындан тышкары Кара Суудагы ооруканада балдарды кабыл алаары белгилүү болду. 8 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин саны 32ге жетти. Булардын ичинен аймактар боюнча катталганы: Ош облусунда 20, Жалал Абад облусунда 7, Бишкек шаарында 5, Баткен облусунда 1. 18 марттан 8 апрелге чейин Кыргызстанда COVID-19 вирусу 270 адамга жукту. Алардын 4-өө каза болуп, 25и айыгып чыкты. Ошол эле учурда Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү штаттык режимде иштеп жатканы маалым болду. Бул тууралуу аталган оорукананын администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жугуштуу оорулар бөлүмү айыккан бейтаптарды чыгарып, дезинфекциялоо жумуштарын жүргүзгөн. Бүгүн да 10 бейтапты чыгаруу пландалууда. Жалал Абадтагы жугуштуу оорулар бөлүмү жабылды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп айтылат билдирүүдө. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча облустук штабтын башчысынын орун басары Урмат Боржиевдин 7 апрелдеги маалымат жыйынында шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун 49 кызматкери өз иш бөлмөсүндө обсервацияга алынганын маалымдаган. Анткени аталган мекеменин бир кызматкеринин коронавирустун белгилери аныкталган. Жалал Абад шаарындагы жугуштуу илдеттерди дарылоочу оорукана убактылуу жабылганын 8 апрелде Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдикаримов билдирген. Министр буга мекеменин кызматкерлери коронавируска чалдыкканы себеп болгонун айткан. Ошто милиционер жубайы менен обсервацияга алынды. Милиционердин жубайы коронавирус менен ооруган адамдын үйүнө тойго барган. Учурда алар экөө өзүнчө изоляцияда. Бул тууралуу Ош облусунун коменданты Малик Нурдинов бүгүн брифинг учурунда билдирди. Андан тышкары вирус жугузду деп шек жараткан милиционерлер катталган эмес. Обсервацияда жана карантинде жаткан жарандарды кайтарып турган милиция кызматкерлери 14 күндүк нөөмөтү бүткөндөн кийин экспресс тесттен өтүшөт. Эгер кандайдыр бир шек болсо, алар да обсервацияга алынат, деди Нурдинов. Ош облустук комендатурасынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө 4 милиционер обсервацияда. Баарынын алгачкы анализдери таза чыккан, клиникалык симптомдору да байкалган эмес. Мындан тышкары коронавирус жугузган аныкталган адамдарды ташыган ооруканага жеткирилген милиция кызматкерлери да карантин мөөнөтү бүткөн соң коопсуздук максатында обсервацияга жиберилери айтылган. Кытай менен чек арадагы Эркеч Там өткөрмө бекетин ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев кечээ күнү брифингде билдирген. Сүйлөшүүлөр 10 чакты күндөн бери жүрүп жатат. 6 апрелде кытайлык кесиптештер менен биз тараптан мамлекеттик чек ара кызматынын, транспорт министрлигинин жана мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басарынын катышуусунда видео байланыш аркылуу сүйлөшүү жүргүздү. Анда Эркеч Там өткөрмө бекетин ачуу тууралуу сөз болду. Биз унаалардын ары бери жүрүү алгоритмин иштеп чыкканбыз. Сунуш бердик, эми жооп күтүп жатабыз. Буюрса жакында чектелген болсо да Эркеч Тамда иш кайра жанданат деген үмүтүбүз бар, деди Эркин Асрандиев. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы январь айында Кытайдагы жаңы жыл майрамына карата жабылган. Кийинчерээк Кытайда коронавирус илдети күч алып кеткенине байланыштуу белгисиз мөөнөткө узартылган. Кыргызстандык IT инженерлер 3D форматындагы бет каптарды чыгарууну көздөп жатышат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлады. Эгер адистердин долбоору ишке ашса, коргонуу даражасы FFP3 болгон респиратордук бет каптар сатыкка чыгарыла баштайт. Баасы болжол менен бир даанасына 300-350 сом болот. Кыргызстанда коронавирус илдетинен коргонуу үчүн бет кап кийүү талабы коюлган. Бет кап тагынбагандар айып пул төлөөрүн комендатура эскерткен. Кадимки бир жолу колдонуучу бет каптар мурда 3-5 сом болсо, коронавирус чыккандан бери 15-50 сомго чейин жеткен.